Bismillahirrahmanirrahim. Азыр кыш умранын сезону деп коет. Умра кылуу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир сүннөт амалдары. Адамдын өмүрүндө бир жолу ажыга барыш фарз. Өмүрүндө бир жолу ажылык кылыш бул фарз. Эми ушул ажыкка барыштан мурда адам умрага барып келиш сүннөт. Умрага барып бир аз Мекке деген кайсыл, Медина деген кайсыл, ташты кантип айланыш керек, кантип Сафа Марванын ортосуна чуркаш керек, ошону бир аз үйрөнүп келет дагы, анан ажылыкка барганда ошолор кемчиликсиз аткарышат экен да. Ошондуктан бул умра дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт амалдары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Ал-умрату иля умратин кафарату лима байнахума вал хаджул мабрур лайса лахул жазаун иллал жанна". Бир умрадан экинчи умрага чейин ортосунда кылган күнөөлөр кечирилет деген пайгамбарыбыз. Жана кайсыл адамдын ажылыгы кабыл кылынган болсо, ушул адамга бейиш гана берилет деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ажылар, ажыкелер, умрага баргандар, булар Аллахтын мейманы болушат экен. Алланын коногу болушат экен. Мындайча айтканда делегациясы болот экен. Индаахум истажаб фа индаахум фажабуху". Алар барып туруп дуа кылган болсо, Алладан сураган болсо, Аллахым сураган нерсесин берет. Эгерде Аллах дүйнөнүн кандай бир муктаждыгын сураган болсо, Аллах дүйнөнүн муктаждыгын бардыгын чечип берет. Эгерде алар Аллахтан кечирим сураган болсо, Аллах күнөөлөрүн кечирет деген. Ошондуктан бул Алланын коноктору. Ошондуктан кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, умрага барып, Мекке пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашаган жерине барып, пайгамбарыбыз таваф кылган жакты тавафтарды кылып, барып келишлиги мүмкүнчүлүгү болсо барып келиш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Умра кылуу дейт, бул жакырчылыкты кетирет жана күнөөлөрдү кечирет" деген да. Умра кылуу бул жакырчылыкты кетирет жана күнөөлөрдү кечирет деген. Ошондуктан бир умра дегени бул кичинекей ажылык. Ким Медина Мунавварага барып бир рекет намаз окуса, 1000 рекетке барабар экен. Медина Мунавварага барып бир жолу субханалла десеңиз, 1000 жолу субханалла айткан соуна барабар. Бир жолу Ихлас сүрөсүн окусаңыз, 1000 жолу Ихлас сүрөсүн окуганга барабар. Ал эми Мекке Мукаррамага барып, Мекке шаарына барып, эгерде бир рекет намаз окуган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва салату фил масжидил харам афдалу мин миати алфи салати фи масиваху". Бир рекет намаз окуп коюшлук Мекке Мукаррамада 100.000 деген намаздан жакшыраак деген экен да. Ушундай мүмкүнчүлүктөр иншалла кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, Меккеге, Мединага барып, умра амалдарын кылып келишликке баарыбыз бир ниет кылып коелу иншалла. Ниет кылабыз да иншалла. Жараткан Аллахым кабыл кылган болсун. Буйрса ушул мечиттен, буйрса айдын ортосунда жана айдын аягында буйрса умрага барабыз. Иншалла ким каалаган болсо, ким мүмкүнчүлүгү болсо, ким барам деген болсо келип жазылсаңыздар болот. Иншалла чогуу умрага барып келебиз иншалла. Жараткан Аллахым амал кылганга баарыбызга товфик берген болсун. Баарыбыздын Аллах Таала кылган ибадаттарыбызды, кылган амалдарыбызды Аллахым толугу менен кабыл кылган болсун. Ким кандай садака берип аткан болсо, ким кандай жакшы иштер кылып аткан болсо, Аллахым толугу менен кабыл кылган болсун. Аллахым ар бирисинин жүрөктө жакшы ниет, максат, ойлорду Аллахым кабыл кылсын. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхабиhi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim.